Bismillahirrahmanirrahim. Бүгүнкү сабагыбызда имам Нафи рахматуллахи алейхи риваятчысы имам Колундун өмүр баяны менен таанышып өтөбүз. Бул имамдын ата теги Рим шаарынан болчу. Анын Абдулла атуу чоң атасы Азирети Умар радыйаллаху анхунун доорунда туткунга түшкөн римдиктердин бири эле. Бул имамдын аты Колун деп аталганын себеби негизинен Колун деген сөз Рим тилинен алынып, мыкты, жакшы деген маанини туюндурат. Бул атты имам Колунга устазы имам Нафи рахматуллахи алейхи койгон. Имам Колун устазынын алдында Куран окуп жатканда өтө жакшы окугандыктан устазы анын көңүлүн көтөрүү максатында Рим тилинде Колун деп айтар эле. Мына ушундан тартып бул имамдын аты ааламга имам Колун деп таралып калган. Имам Колун имам Нафи рахматуллахи алейхинин алдыңкы окуучуларынан болуп, ага көп жолу Кур'ани Керимди башынан аягына чейин окуп берген. Бир жолу устазы: "Сен менен чогуу канча жылдан бери жүрөсүң? Эми сен өзүнчө бир түркөгө отургунуң, мага Кур'ан үйрөнөм деп келген адамдарды сага да жөнөтүп турам" дейт. Бирок буга карабастан имам Колун окутуу менен биргеликте устазы дүйнөдөн кайтканга чейин андан ажырабай, ар дайым аны менен чогуу жүргөн. Бирок андан: "Сиз имам Нафихке канчалык Кур'ани Керим окуп бердиңиз эле?" деп сураганда, имам Колун рахматуллахи алейхи: "Мен көптүгүн анын санын билбейт экенмин, бирок окуп бүткөндөн кийин 20 жыл бою аны менен чогуу жүргөм" дейт. Имам Колундун өмүр баянын изилдөөчү тарыхчылардын айтуусуна караганда, ал эч бир сөз укпаган дүлей эле. Жада калса кыйкырса да укпайт эле. Бирок эң таң калыштуусу, качан ага Кур'ан окулганда Аллахтын өкүмү менен Кур'анды угат эле. Жана адамдардын Кур'ан окуганда каталарын эринден карап түздөйт болчу. Бул болсо Аллах Тааланын имам Колунга Кур'анга болгон сүйүүсүнүн жана талабына карата ага тартуулаган өзгөчө белеги эле. Имам Колун кулагы укпаганына карабастан кыраат илмин өтө мыкты деңгээлде өздөштүргөн. Ошондуктан устазы имам Нафи рахматуллахи алейхиден кийин Мадина шаарында Кур'ан окутуучулардын жетекчиси болгон. Жана өз устазы сыяктуу узун өмүр сүрүп, 100 жыл жашап, 220-хижри жылы бул дүйнөнүн ахиретке сапар тарткан. Аллах Таала устазыбыздын кабырын нур менен толтурсун. Ал эми азыр болсо мен силерге Колун риваятынан Кур'ани Керимден бир үзүндү окуп берем. А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Yasin wal-Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Бул окулган Ясин сүрөсүнүн баштапкы аяттарында имам Колун менен ааламдагы окулган Хафс риваятынын ортосунда бир канча жерде айырмачылыктар болду. Биринчи айырмачылык Танзила сөзүндө. Хафс риваятында бул сөздөгү лам тыбышын фатха менен Танзилал Азизир Рахим деп окулса, ал эми Колун риваятында лам тыбышы домма менен Танзилул Азизир Рахим деп окулду. Экинчи айырмачылык мат мунфасил эрежесинде. Хафс риваятында мат мунфасил 4 же 5 аракет созулса, qawman ma unzira деп, ал эми Колун риваятында эки түрдө окуса болот. Биринчиси тавассут менен хафс сыяктуу, экинчиси каср менен эки аракет созуп qawman ma unzira деп окулат. Үчүнчү айырмачылык мимул жама эрежесинде.
мимул жамиъ деп араб тілінде сөздің ақырына келіп және көптікті білдірген мимді айтабыз. Хафс риwayatында мимул жамиъты сүкун менен абаухум фахум деп оқылады. Ал эми Конун риwayatында эки түрдө окуса болот. Биринчиси имам Хафс сыяктуу, ал эми экинчиси мимул жамиъты сыйга кылып, тагыраак айтканда созуп абаухуму фахуму деп. Ал эми төртүнчү айырмачылык фахия сөзүндө. Хафс риwayatында бул сөздө ханы касра менен окуйт, фахия деп. Ал эми Конун риwayatында бул сөздө ханы сүкун менен фахия деп окуйт. Жана ошо окшогон фахуа, лахуа, вахуа сөздөрүндө дагы имам Конун рахматуллахи алейхи ха дыбышын сүкун менен фахуа, вахуа, лахуа деп окуйт. Жана бешинчи айырмачылык саддан сөзүндө. Хафс риwayatында бул сөздөгү син дыбышы фатха менен окулса саддау мин халфихим садда деп, ал эми Конун риwayatында бул сөздөгү син дыбышы домма менен суддау мин халфихим судда деп окулат. Жана акыркы айырмачылык анзартахум сөзүндө. Хафс риwayatында бул сөздөгү катарлаш келген эки хамзаны так ачык билдирип окулса анзартахум деп, ал эми Конун риwayatында бул сөздө идхол маат тасхил деген эреже жүрүп, биринчи хамзадан кийин матты кошуп, жана экинчи хамзаны толук чыгарбастан тасхил менен анзартахум деп окулат. Мына бул Конун риwayatынын бир канча кыскача түрдө өзгөчөлүктөр айтылды. Жана мындан башка Кур'ан-ы Керимде көптөгөн башка риwayаттар менен айырмачылыктары бар.